Дүйнөдө инфекциялык эмес оорулардын ичинен эң көп тараган илдет бул геморрой оорусу болуп эсептелинет. Адам баласы дал мына ушул аталган илдетке эмне себептен кабылат? Кантип бул оорунун алдын алсак болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Эмираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 40 мүнөт бою бүгүн биз геморрой оорусу жөнүндө маалымат берүүнү эп көрдүк. Эгерде тема боюнча сиздерде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 244 87 номер. Жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Оторбай Райымбеков, Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалынын директору, медицина илимдеринин доктору, профессор. Жана ошондой эле медицина факультетинин студенттери келип отурду. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүздөр. Деги бул кандай оору? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Азыркы мезгилдеги ушу колопроктология илиминдеги эң бир актуалдуу суроолордун бири геморрой болуп эсептелет. Себеп дегенде геморройду бул латын тилинен которгондо гемо деген канды түшүндүрөт, рой дегени агуу дегени түшүнөт, кан агуу. Бул эл арасында жалпы эле медицинада геморрой дегенди биз түшүнөбүз, ушу геморрой оорусу бар экенин. Бул геморрой деген оору көтөн чучуктун веналарынын бүртүкчөлөрүнүн чоңоюп кетиши эсептелет. Мына ушу геморрой оорусу болсо азыркы мезгилде бир 1000 адамдын 150-180 ушу геморрой оорусу менен ооруйт. Бирок эл арасында ушундай бир ачык айта албаган оору да, ачык айта албайт, уялышат, ушу тартынышып, ушу мындай бир калп тартынуунун эсебинен ушундай ооруду ачыкка чыгара албай жүрүшөт да. Бирок ушу өтө көп актуалдуу оорулардын бири болуп эсептелет биздин колопроктологияда. Бул оору өзүнчө мындай этиологиясын алганда көбүнчө тукум кылат. Ошол эгерде ошо тукумунда ушундай геморрой болгон болсо, ошол адам эгерде бир оор жумуш аткарып, айрыкча азыркы мезгилдеги жүк көтөргөндөр, мына курулуш жагында иштегендер, оор көтөргөндө ошол мезгилде геморрой ачыкка чыга баштайт. Же болбосо төрөт мезгилинде мына аялдар кээде бир 4-5 саат толгоо тартышып, ошондой күчөнүп атканда ички басым көтөрүлүп дагы ошол геморрой түйүндөрүнөн кан жүрөк жакка кайтпай калып, анан геморрой түйүндөрү чоңоюп кетет. Же болбосо ич катуу, азыркы мезгилдеги баягы фастфуд болушуп эле, боюнча бир тез татым кылышып эле, пиццаларды жешип, ушундай иштери катып, бир жумада же болбосо 4 күндө бирден ажатканага барышып иштерин бошоткондо, ошолор дагы көбүнчө ыйынышып, ошол мезгилде да болуп калышы мүмкүн. Же болбосо боордун сиррозу. Боордун сиррозу дагы канды ушул жүрөккө кайтаруunu начарлатат дагы, канды кысып калып, кан тамырларды. Ошондо геморрой түйүнүндөгү басым көтөрүлүп, анан кан агышы пайда болот. Анан экинчи дагы багы ичкилик ичип, ачуу, калампир көп жегендерде дагы көпчүлүк мезгилде геморрой болуп калышы мүмкүн. Геморрой болушунун себеби эмнеде? Бул көбүнчө багы оор жумушта айтабыз. Азыр геморрой жашарып кетти. Бир мезгилдерде чоң кишилер 30-40 жаштагылар оорушчу эле оор жумуш иштегендер. Азыркы мезгилде муну жаш балдардын арасында көп болуп калды. Эл арасында сөз болуп атпайбы? Совет мезгилинде балдарды ушу көчөдөн ичкери киргизе албай кыйналчу элек дейт. Азыр кайра үйдөн сыртка чыгара албай атабыз да. Жанагы компьютер ойношуп, сотка ойношуп, бир түрдүү оюндарды ойношуп, көп мезгилде кыймылсыз отуруп калды. Спорт экинчи планга өтө баштады буларгачы. Ошол себептен дагы көп узакка олтурса дагы ушул геморрой түйүндөрүнүн бүрчөлү чоңоюп кетиши мүмкүн.
Эми бул эмне себептен болот? Багы төрөт мезгилинде же оор жумуш аткарганда багы ички басым көтөрүлөт дагы, кандын жүрөккө кайтышы начарлайт. Өзү артерия менен кан келгенде жүрөк кысылганда багы систол аркылуу келет, ал эми артка кайтканда ошо багы өпкөнүн же жүрөктүн өзүнүн тартышы болуп эсептелет да. Ошол багы күчөнгөндө ошол басым көтөрүлөт да, кайра артка кайтпай калат. Ошол себептен көбүнчө пайда болот. Эми клиникасында бул эмне кантип билинет геморрой? Чындыгында көпчүлүк көрүүчүлөр ушуну байкабай жүрүшү деле мүмкүн да. Айрымдар бул ооруну жашырып жүрсө, кээ бирлер байкабай калышы дагы мүмкүн да. Ушул боюнча кеңеш айтып өтсөңүз. Эң негизги клиникалык белгилери. Көрүүчүлөр билип алса, Клиника белгилери көбүнчө канагат. Заңдаганда, заңдын эң акырында кан кызыл түстөгү кан чыгат. Кызыл түстөгү кан чыгат. Анан ооруйт, анан кычышат. Мына ушул алгачкы белгилери эле ушул. Анан кийин мына уяда тургандай геморройдун бир багы стадиялары бар да. Биринчи стадия. Түрлөрү же стадиялары десек. Стадиялары багы өтүшүп кеткенге чейинки түрлөрү аны айтам кийинкисинде. Мына ушу түрлөрүн айтылганда ошо геморрой алгачкы мезгилде бир гана кан агат. Кан акканын байкап калат. Ошону эми ар бир адам ушу дааратканага барганда караш керек. Карап, ушу кан чыгып атабы, чыкпай атабы деген билип коюш керек да. Экинчи стадиясында ошол кан агат жана мындай көрдүңөр, геморрой бүтүчөсү эки сыртка чыгып калат. Бирок ал заңда бүткөндөн кийин өзү кайра кирип кетиш керек. Ал эми үчүнчү стадиясында бул сыртка чыккан мына геморрой түйүндөрүн оору өзү мына чыгып калды геморрой түйүндөрү, чыгып калгандарды оору өзү колу менен ичкери салып коет. А төртүнчү стадиясында болсо ал ар дайым эле сыртта жүрө берет. Эми бул көбүнчө баягы улгайган кишилерде ушундай геморройдун түрлөрү бар да. Эми геморройдун өзү эки түрү болот. Өнөкөт түрү ал кан агуу менен гана, кычышуу менен гана сыртка заңдаганда сыртка чыгып калуу белгилери менен билет. Анан экинчи түрү багы капыстан болгон тромбоз деп коет. Мына мисалы үчүн ошо капыстан жаракат, мындай бир оор иш кылып, мисалы үчүн оор иш кылып койсо, ошо бир күнү жүк көтөрүп көбүрөөк иштеп койсо, кечке чейин иштеп койсо, же болбосо бир узак жолго машинада отуруп калса, ошол геморрой түйүндөрү сыртка чыгат дагы, анан тромбоз болуп чыга баштайт. Бүртүкчө болуп, жаңгага окшоп чыгып калат. Бул тромбоз болот. Эми ушунун кандай дарылоонун методикасы бар да, ошондон ошо түрүнө карата дарыланыш керек. Эми эң негизги маселе азыркы мезгилде бизде проктологияда бул рак оорусу болуп атат да. Көпчүлүк мезгилде кан агып жүрө берет. Кан агып жүрө бергенде булар эч көңүл бөлбөйт. Менде геморрой бар экен дейт, тиги кишиде да болгон геморрой, менде деле болуп атат, ал деле жүрөт деп коюп жүрө берет да. Бизде биздин эл көбүнчө ушу врачтарга барбастан ушу бири-биринин тааныштарын айтып, телефон аркылуу анан өздөрүнчө ушу дарылана беришет да. Айрыкча бул кан акканда мындай бир белгилери бар да. Эгерде кыпкызыл кан аккан болсо, анда бул геморройго караштуу болот. Эгерде ичи багы көбүнчө катып, анан кийин заңдаганда ошо заң менен кошо уюган кандар чыгып, жана чимкирге окшогон илешкектер чыга турган болсо, аны тез аранын ичинде дарыгерлерге барып, дагы кошумча изилдөөнү өткөнгө зарыл. Мына ушундай. Эми бул эң жагынан эми бизде эми ушу көтөнчүктүн тушу оорусу эле бардыгын айткансыз эле геморройдо. Муну эми дифференциалдап билиш керек. Мына азыр мисалы үчүн рак боюнча айтып кеттим. Экинчиси парапроктит. Парапроктитте да оорутат, бирок шишип чыгат. Ал дене табынын ысытат. Оорусу мындай бир катуу болот. Шишик бир тараптуу болот. Ал эми геморройдук болсо, мына ошого бүртүкчөлөр чыккан, бир тараптуу мына кызарып чыгып калат. Муну ушуну билиш керек. Же болбосо багы көтөнчүктүн былжыр жеринин айрылып кетиши. Айрыкча баягы ичи катып жүргөндөр, туалетке барганда баягы катып калган заң ушу былжыр жеринде айрып кетет, анан кан агып кетет. Анын оорусу башкача болот. Айрыкча ал оорудан багы ичи катып, ажатканага барып бошонгон мезгилден кийин 2 саат, 3 саат катуу оорутат. Мына ошон үчүн өзүнчө үйдө дарылангандын зыяны ушу да, ооруну башка дарылар менен дарылаша берет, ошол оору эч кандай бир басаңдабайт, күчөп да кете берет. Ошол себептен ушул дарыгерлерге кайрылышы абзел деп ойлоймун да. Анан эми азыркы мезгилде дарылоо боюнча, дарылоонун геморройдун сөзсүз түрдө дарылоо боюнча айтып бересиз? Дарылоо боюнча айтып берем. Айтып бересиз, убагы келгенде. Азыр мындай деген суроо жаралат да. Сиз да айтып калдыңыз да.
бул оору жашарып баратат деп да, сизге келген бейтаптардан байкадыңызбы, канча кайсы курактагылар көп келип атат, анан алар эмне себептен ушул илдетке кабылып атат? Аз кыймылдуулуктанбы же болбосо жумушуна байланыштуубу дегендей? Биринчиден ушу мектеп жашындагы балдарда геморрой оорусу пайда боло баштады да. Жаш студенттердин арасында геморрой пайда боло баштады. Мунун себеби биринчиден баягы аз кыймылдуулуктан. Жанагы компьютер оюндарына кызыгып кеткендиктен, жаш мезгилинде ошо спортко мындай спорт менен машыгууну унутушуп эле, ушу бардык эле ушу жаш баладан баштап ушу кампир чалга чейин азыркы мезгилде сотка менен отуруп калышты. Баягы телефондор менен кино көрүшүп, ошо менен бири-бири кат жазышып отуруша берет. Ушул алып келет. Анан спортко дагы бир жагына дагы бир катышпагандар болот. Анан эми өздүк гигиена боюнча. Эми мусулман элинде жакшы бир өзүнүн гигиенасы барбы, даарат алуу деген. Бул өтө жакшы, айрыкча гигиенаны сактаганга, ошол геморрой веналардын бир тонуста кармаганга пайдасы тиет. Даарат алуу жалпы эле бир эле геморрой үчүн эмес, адам үчүн эле бир гигиенага пайдасы келе турган бир процедура деп ойлойт да. Жакшы, анан дагы айтсаңыз, негизинен мына ушул илдеттерди дарылоодо бүгүнкү күндө кандай жеңилдиктер болуп атат? Мисалы, жогоруда айтып өттүңүз да, эми операция жолу менен дарыланат депчи. Дары дармек, анан эми бул геморройду эл арасында ушундай бар да, геморройду дароо эле ушу операция кылдырып коюш керек. Мисалы үчүн кээде бул тромбоз болуп калат. Ошо тромбоз болгондо эле келе калышат, кыйналышып, бир 5-6 күн кыйналгандан кийин мен алдырбасам болбойт деп алдырам деп эле өздөрү келип алат. Эми мунугу илимде геморройду операция кылуунун абсолюттук көрсөтмөсү бар да. Ал бир гана багы геморрой түйүнү заңдаганда чыгып калып, анан аны оору колу менен киргизип калса, бул сөзсүз түрдө операция жолу менен дарыланыш керек. Анан салыштырмалуу операцияга багы бир көрсөтмөсү бар, бул кан ага берип анемия пайда кылса. Эми аны дагы эгерде мындай бир сыртка чыгып калбаса, геморрой түйүндөрү ичкели геморрой түйүн болуп тура берсе, анда жөн гана консервативдик дарылар менен дарылап көрүш керек. Эгерде каны ордуна келсе, ал адамга тийбеш керек. Бул көбүнчө кан кайсы мезгилде агат? Багы ичи катып калып ыйынганда, же болбосо ичи өтүп, айрыкча муну жай мезгилинде тез багы бузулган тамактарды жеп алып ичи өткөк пайда болуп калат. Ошо мезгилде дагы ушул геморройдон кан агуу башталат. Аны эми ушул сезгенген жерди дарылап койсо, кан токтойт, анда операциянын кереги жок. Ошондо канчанчы стадиясында операция жасалат? Стадиясы эгерде геморрой чыга турган болсо, экинчи стадиясынан баштап операция кылыш керек. Эгерде чыгып калса. Анан кээ бир оорулар бар да, өмүрүндө бир жолу ушу тромбоз болуп калат, кокустан бир. Ичи өткөндөнбү, же ооруш кылып койгондонбу, ошонун да операция кылдырам десе болот да. Аны эч кандай операция кылыштын кереги жок андайда. Мына мисалы үчүн дагы салыштырмалуу операциянын бир түрү бар дагы, бул жылына бир 4-5 жолу тромбоз болот да, геморрой түйүндөрүчү. Анда эми баягы илгерки совет мезгилинде, иш бар мезгилде ушу булар эми эмгекке жарасыздык баракчасын алып, ишке чыкпай, бир айлап ишке чыкпай калган мезгилдер болчу эле. Ошол мезгилдерде муну операция кылыш элек. Азыркы мезгилде андай оорулар деле азайып кетип атат. Анан эми иш дагы жок. Көптөрү операцияндай бир каалашпайт. Бирок ошол айтып коюшум керек, операцияны бир гана мезгилде, качан заңдаганда геморрой түйүнү көтөнчүктөн чыгып калса сыртка, ошол мезгилде гана операция кылыш керек. Калган мезгилдерде оорусу болуп атабы, кан болуп атабы, сөзсүз түрдө дарыгерлерге келиш керек, ал карап көрүп айтат. Мүмкүн бул былжыр желдин жарылган жери болуп атабы, же полиптен агып атабы, ошону такташ керек. Жакшы, бизге телекөрүүчүдөн суроо келген. Саламатсыздарбы? Ич катуудан геморрой кабылышы мүмкүн деп айттыңыз. Дагы кайсы оорулар бул илдетти чакырат деген суроо калып турупты да. Бул илдетти ушу эң биринчи бул көпкө чейин узак мезгилге чейин олтуруп иш кылгандарда. Көбүнчө айтып коет го, баягы шофёрлор.
Анан эми олтуруп иштегендер, баягы бухгалтерлер деп айтчу илгеричи, бул илгертен келгенде. Анан азыр эми баягы бутунда тургандар дагы, дүкөндө иштегендер, парикмахерлер дагы ушундай ар дайым бутунда туруп иштейт дагы. Ошол мезгилде баягы кандын жүрөккө карап кетүүсү начарлай баштайт. Ошол мезгилде болот. Анан ич өткөк дагы ушуга алып келет, баягы ыйына берип. Андан кийин ичи каткан, анан сироз, боордун сирозу дагы ошол геморрой оорусуна алып келет. Жакшы, биздин студиябызга медицина факультетинин студенттери келген. Анда кийинки суроо сиздерден болсо, микрофонду кармап суроо беребиз. Саламатсыздарбы? Агай, сизге сурообуз бар. Эми көпчүлүк элден угабыз, жанакы дарыгерлерге кайрылбастан элдик дарылоо ыкмасы менен операция кылдырбай туруп дарыланат экен. Анан жанакы угабыз операция кылдырганда көбөйөт экен, кайталанат экен. Ошол жөнүндө түшүндүрө кетсеңиз. Эми эл арасында мындай сөз бар да, бул бычак тийбеш керек. Айрыкча биз эми мусулман калкы ушу операциядан көпчүлүк мезгилде тартынат, коркот. Анан эл арасында чындап айтканда мындай ушу геморройдун эркеги болот, нургачызы болот деген сөз келет да, оорулар айтышат да ушундай. Мен геморроюм кандай экен деп. Кеп андай эмес. Кеп эгерде ушул геморройдун жана мен айткандай абсолюттук көрсөтмөсү болбосо операция кылыштын кереги жок. Кереги жок. Ал көрүнгөн бир жердеги операцияны геморройду алып коет дагы, анан кийин башка жерден геморрой чыгат. Өзү геморрой адамда мунугу биз белгилеп коебуз, мындай круг кылып айтылат, тегерек боюнча айтылат да, мунугу саат 7-де, 11-де болот, саат 7-де болот, саат 3-те болот да. Негизинен бир 70% ушундай болот. Ал эми дагы бир 30% мезгилде муну саат 1-ге дагы, анан 4-кө да кошулуп калат. Ушул эле жерлерде болот геморрой. Эгерде муну болгон азыркы ушул жерде турган геморрой болсо, саат 3-төгү геморройду алып коет дагы бияка тийбейт, биякта көрүнбөйт азыркы мезгилде. Анан дагы бир 2 жылдан кийин бияга чыгат. Анан эми ошол мезгилде кээ бир дарыгерлер айтып коет, эми сеники геморройуң ушундай болуп калыптыр, ургачы болуп калыптыр. Эми ал туура эмес сөз. Геморрой баардык адамдар деле бир мен айткандай сааттарда кездешет. Аны эми бычак тийгенден кийин күчөп кетет, андай мындай деген болбош керек. Эгерде туура жасалган операция болсо, геморрой кайрадан чыкпаш керек. Жакшы, элдик медицина демекчи. Бул жерге суроо келген, теле көрүүчүдөн саламатсыздарбы? Бийик жайлоолордо өскөн аюу чөбү деген чөп бар дейт, ошону менен геморройду дарыласа болот деп угуп калабыз дейт. Мунун канчалык деңгээлде пайдасы бар деген суроо калыптыр да. Эми чөп дарылар менен. Ал жөнүндө бизде медицинада аюу чөп деген жөнүндө медицинанын багы химиялык кошулмалардын анын составын биз билбейт экенбиз. Анан эми эл арасында өтө көп айтылат. Муну деге ат кулактын сууна олтурдум эле дейт, бирөөсү чеснокту кайнатып алып отурдум эле дейт, бирөөсү картошканы кайнатып отурдум дейт. Бул негизги эле ушундай муну тромбоз болуп калган мезгилде бул жылуулукту сүйөт. Жылуулук багы жылуу сууга олтурса, бул оорусу кетет. Оорусу кеткенден кийин муну сфинктердин көтөнчүктүн сфинктери бошогондон кийин кан кетип калат. Жүрөктү көздөй. Ошо кетип калгандан кийин ооруну анан айта берет да, жана аюу чөптү коштум эле, мен ат кулакты коштум. Ал жөнөкөй эле жылуулук гана. Бул багы спазмды жоготуш керек, и ошодон кийин эле жакшы болуп калат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Геморройдон толук кутулса болобу? Кайсы дары-дармектин эффективдүүлүгү жакшы деген суроо калтырыптыр. Мына биздин көпчүлүк эли журт, анан көрүүчүлөр тартынышат. Үйдө эле ушул өзүм эле ушул дары-дармек менен дарылап алсам деген ниетте ушундай байланыштыр да. Эми ушу геморрой оорусу ушундай экен да, же бирөөгө көрсөтө албайсың, же өзүң көрбөйсүң. Ушундай оору да. Анан эми толук кутулсам болобу деген, мисалы үчүн эми консервативдик түрдө дарылаганда ал толук кутулбайт. Ошол мезгилдеги кан акканын же болбосо тромбоз болгонун гана кетирип коебуз. Эгерде хирургиялык жол менен алганда ал толук кандуу кутулат ал ооруданчы. Толук кандуу. Бул мезгилде геморрой алынган жок да, калат. Ал кокустан бир дагы бир ушундай бир ич өтүп, же болбосо бир диетаны бузуп, ачуу тамак жеп, оор көтөрүп койсо, кайрадан пайда боло берет бул оору.
Толук кутулуш үчүн багы болбойт. Мына операция кылгандан кийин кутулат. Анан айтып атпайбызбы? Муну ушу көрсөтмөсү болгондо операция кылдырыш керек. Кээ бирлердики бар, өмүрүндө бир жолу тромбоз болот. Жанагы айткандай, жогоруда айтылгандай, аю чөп менен ванна кылган болот, анан аю чөптү мактап жүрө берет. Бирөөсү ат кулакка ваннага отуруп калган болот, а негизги багы жардам бере турган нерсе бул ысык, жылуулук. Жылуулук багы спазмды кетирип эле оорусун кетирип коет. Мына ошол. Жакшы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө дарылуу ыкмалар көбөйүп кетти. Кытай медициналык клиникаларды көпчүлүгү мактап сунушташат дейт. Ошол жака барып дейт, буудуруп сакайса болобу деген. Булардын ыкмалары сиздеркинен кандай айырмачылыгы бар? Анан канчалык деңгээлде өзүнүн эффективдүүлүгүн берет? Эми азыр аз инвазивдүү хирургияга өтүп албадыкпы бардыгыбызчы. Ошол боюнча азыркы мезгилде мына мисалы үчүн мундай метод болгондо латекстик кольца шашка киче менен байлап коюп, жөн эле аппарат менен тарттырып алдырып, анан ушул бир 15-20 күндөн кийин мынагы кысылгандан кийин бияка кан келбей ширип түшөт эле. Муну азыркы мезгилде биздин багы мурдагы азыркы СНГнын составындагы өлкөлөр отказ кылдык буданчы. Себеп дегенде мунугу латексти койгондон кийин түйүн түшкөндөн кийин бир мезгилде кокустан катуураак күчөнүп койсо, мунугу кольца түшүп калат дегенде өтө катуу кан агуу пайда кылат экен. Ошон үчүн бул жолдон кайттык. Эгерде багы биринчи стадиясында болсо, мына азыркы мезгилде Жунгодо, Гонконгдо кылып атпайбы багы лазерлик коагуляция кылып, ошолор мунугу геморрой түйүнүн ичиндегилерди күйгүзөт дагы, бири-бирине жабыштырып коет. Биринчи, экинчи степенде ошондой жардам берет. Ал эми мындай аз инвазивдүү методика мунугу 4-үнчү, 3-үнчү стадияга жардам бербейт. Жардам бербейт. Мында только операция кылыш керек. Азыркы мезгилде эң акыркы мунугу Япониядан ойлоп табылган операция бар. Бул дезартеризация деп атат. Мунугу кан тамырларды байлап чыгат. Кан тамырларды байлайт, ошо дезартеризация методикасы. Бул мындай операциядан кийин эртеси күндөн кийин эле оорулар өзүнүн багы оорусу аз болот. Оорусу аз, анан кыймылы, тамак ичиши жакшы. Ошол себептен азыркы мезгилде ушул методикага өттүк биз дагы. Биз эми өзгөчөлөнүп, багы аппаратуралар жок болуп атпайбы бизде багы. Андай аппаратура 1,5 миллионго чейин болот экен акчасы. Андай аппаратураны алып бергенге биздин оорукананын алы жетпей калат кээде. Ошон үчүн биз дагы бир муну кыргыз патенттен патент алдык. Ушул аппаратсыз дезартеризация ыкмасы менен операция кылып атабыз. Мына быйыл 4 жыл болду. Азырынча ийгиликтүү болуп атат. Бизге ушул методика жагып, азыркы мезгилде Ош шаардык ооруканада ушу аппаратсыз дезартеризация операциясынын ыкмасын киргизгенбиз. Биз азыркы мезгилде ошол методиканы колдонуп атабыз. Бизде ооруканада багы аспиранттар бар, диссертацияга үстүндө иштегендер бар. Алар ушу бир ооруларды баардыгын операциядан кийинки көзөмөлүн жүргүзүшөт. Ошого карата бир жыйынтык чыгарабыз деп ойлоп атабыз. Азырынча жакшы. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Геморроюм бар дейт, бир жагында дейт, сүрөттөгүдөй дейт. Кантип жок кылсак болот деген суроону калтырды да. Эми мындай да, бул эми жанагы былжыр челдин жарылышы көтөнчүктүн да, ошодо багы бир тери өсүп чыгып калат да, тери өсүп чыгып калат. Ошол тери өсүп чыкканда да элдер көбүнчө геморрой дей берет да, ал геморрой эмес. Аны биз көрмөйүнчө телефондон айтыш кыйыныраак. Жок дегенде баягы WhatsAppка тартып жиберсе, биз айтабыз, бул жерде геморрой бар же геморрой жок. Же болбосо былжыр челдин жарыгы деп айтканга биз толук айта алабыз да ошол мезгилде. Саламатсыздарбы? Геморрой болгондо дейт, муздак суу менен жууш керек деп айтылат дейт. Ошол тууралуу суроо калтырды да. Илгерки бир мезгилдерде багы 70-80 жылдары муздак сууда эле. Жок, муздак суу кайра багы спазм пайда кылат дагы, кайра кысып ооруну күчөтөт. Азыркы мезгилде ушу дары-дармек менен, медикаментоздук түр менен спазмды жок кыла турган дарылар бар. Синепар, Ношпа. Андан кийин азыркы мезгилде биз колдонуп атабыз. Нигепан, Наталсид деген свечалар. Мунун составында лидокаини бар.
оорусун кетирет. Анан эми эски өзүбүздөгүлөрдөн болсо анестезол, новокаин свечасы бар. Азыркы мезгилде көпчүлүк мезгилде мына Россия өлкөлөрүндө, Россияда ак кууланын майынан жасалган свечаны колдонушуп атат. Алар деле өзүнүн эң негизги маселе бул жерде биринчи ооруну кетириш керек, экинчи сезгөнүүнү кетириш керек. Саламатсыздарбы, биз Кочкордон байланышып атабыз дейт. Сиздин дарегиңизди алсак болобу? Анан бул жакта кимге, кайсыл жакка кайрылышты билбей жатабыз деген суроо калтырды да. Ош шаарында, Ош шаардык оорукананын 2-хирургия бөлүмүндө иштейм. Фамилиям Райымбеков Оторбай. Телефонду жана айттыңызбы, айтпадыңызбы? Айтпаса, телефонду айтып койсоңуз болот. 0772 40 86 83. Ушул телефон менен байланышса, биз адрести толук айтып беребиз. Сиздер Ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Биз болсо геморрой оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз, маалыматтарды берип. Азыр болсо маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин кызым 1 жашта дейт, ичи бат-баттан катат дейт. Ошол себептен уламбы? Бир аз эти өсүп чыгып калган дейт. Анан кимге кайрылабыз, кантип бул көйгөйдүн жок кылабыз деген суроо калтырыптыр да. Кай жактан суроо кылат бул эми? Жазбаптыр. Эми бул ичи каткандын дагы себептери бар да. Эң коркунучтуусу эле кириш бурун деген оору болот. Ал өзүнчө ичти катырат. Анан калганында жөн эле диета менен көрүш керек. Ошол эмчек эмген болсо, апасы винегрет деген салаттан жеш керек. Өрүк кактан чүлү кылып жеш керек. Кайнаалыны да ошо чүлү кылып жеш керек. Анан айран сүткө көбүрөөк кошулса, диета кошсо, ошо мезгилде ичи келет. Бирок жаш балдардын хирургтарын апарып көрсөтүп коюш керек. Эт өсүп чыгып калган дейт да. Эт өсүп чыгып калган жана айтпадымбы? Эгерде былжырчели айрылган болсо, ошо өсмө терилер өсүп турат. Себеби дегенде жара бүтөйүндө аракеттенет, ал эми күндө заңдаган сайын тиги ичиндеги былжырчели айрыла берет. Ал өтпөйт да, берки териси өсүп чыга берет. Ошону орусча сторожевой бугорок деп коет. Ал эми кыргызча өсмө тери деп айтабыз. Андайлар ошодон болуш керек. Бирок дарыгерлерге кайрылуу зарыл да. Ал кандай өсүп чыккан эт экенин билиш керек. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн: саламатсыздарбы? Операция болгонмун, геморрой болуп дейт. Анан азыр трещина кеткен дейт. Анан кээде оорутат, кээде канатта турат дейт. Эмне кылышыбыз керек? Эми бул багы операция айтып атпайбы? Жанагы көптөр ошодон коркушат да, бычак дегенден кийин тыртык пайда болот. Ошо тыртык пайда болгондон кийин багы ичи-ичине катып калса эле ошо тыртыктар айрылып канайт. Манын дагы дарылоо жолдору бар. Эми дарыгерлерге кайрылсын, ошо операция кылынган жерге барса, ошол дарыгери карап көрүп айтат да, багы операциядан кийинки кысылып калышы мүмкүн. Ага өзүнчө дарылар бар. Анан эми трещиналар ошо тыртыктан эле болот. Аны өзүнчө дарыласа, ал өтүп кете турган оорулар. Жакшы, саламатсыздарбы? Бишкектен байланышып жатам. Спирт ичимдигин ичкенден кийин эле дейт, эртеси күнү оорутуп канайт дейт. Эмне кылышым керек? Анан кимге кайрыламын деген суроо калтырды. Эми Бишкекте проктологдор көп. Багы муну эми биринчи диетаны кармаш керек, сөзсүз түрдө. Бирок ак канын айтпадымбы? Мүмкүн рактан агып атабы же полиптен агып атабы, аны тактап коюш керек. Аны көрө турган аппараттар бар. Ректоромоноскоп деген аппарат бар. Ошол ректоромоноскоп менен аппарат менен көрсө, ал бир 30 сантиметрге чейин тереңдиктеги ичегенин абалын билип берет. Ал эми колоноскоп бар, а колоноскоп ал теги 1,5 метрге чейин ашыгыракка чейин көрүп, ичегенин, жоон ичегенин, жалпы жоон ичегенин акыбалын билет да. Мына жерге жоон ичеге, мына көтөнчүктөн баштап жоон ичеге ушуга чейин болот да. Багы. Жакшы, полип менен геморройдун айырмачылыгы эмнеде деген суроо калтырыптыр. Полип бул геморрой кан тамыр. Ал эми полип деген бул ушу багы бездер бар да. Аденоид деп айтылат медицинада.
ошол Без пайда болуп калат, без пайда болуп ошо полиошодон пайда болот. Жакшы, кийинки суроо, диклофенак менен левамикол дагы пайдалуу деп айтышат геморройго дейт. Муну канчалык деңгээлде? Диклофенак пайдалуу, бул баягы тромбоз болгон мезгилде диклофенак бул баягы сезгенгенге каршы, Анан левамиколду биз операциядан кийин гана колдонобуз. Баягы ушу жарада ириң болбосун деп, ошо бул антибиотик. Жакшы, кийинки суроону студенттер берсе, микрофонду кармап, кандай суроо бересиз? Саламатсызбы агай, сизге берейин деген суроом төмөндөгүчө. Бул оору менен көбүнчө эркек кишилер ооруйбу же аял кишилерби? Эми бул оору менен жанагы айтпадык этиологиясында оор жумушта ким иштейт? Диетаны ким бузат? Ушудан чыгат да көпчүлүгү. Анан эми аялдарда төрөт жагы бар да. Төрөт жагы бар. Көп олтурушат аялдар, бирок аялдар диетаны аябай сакташат. Дарыгерлердин айткан кеңешин толук так аткарышат. Эми эркектерде талаада жүрүп калат, суукта жүрүп калат. Негизинен оор иш. Ушул оор ишти эркектер жасагандыктан көпчүлүгү эркектер ооруйт. Мисалы үчүн биздин статистикада 6-7 эркекке 1 аял туура келет. Оору боюнча. Жакшы, айтсаңыз мына ушул дарыланды, дары-дармек менен сакайгандан кийин же болбосо операция хирургиялык жол менен сакайгандан кийин бейтап өзүнө кандай кам көрүш керек? Бул оору дагы кайра кайталанып калбайбы деген дагы суроолор жаралат да. Эми муну консервативдик түр менен дарылаганда ага эч ким гарантия бере албайт. Сен толук кандуу айыгып кеттиң, сакайдың деп айта албайбыз. Ал бир мезгилде жанагы геморройду чакыра турган себептер болсо кайра пайда боло берет. Ал эми операциядан кийин бир 2 айга чейин оор жумуш жасабаш керек. Анан жанагы спирт ичимдигинен ачуу ба калампер кошулган салаттардан качыш керек. Оор жумушту бир 2 айга чейин аткарбаса, анан илгери мурда кандай жүрсө операцияга чейин ошондой жумуштарды аткарып жүрсө боло берет. 2 айдан кийин, 2 айдан кийин. Жакшы, анан диета сактоо боюнча ушул ачуу каламперлерден эле баш тартып койсо болобу же башка дагы диета ошол эле болот. Ушу ачуу менен эле ичкилик, ачуу. Калган диета боюнча. Анан дагы бул ич катуу дагы геморройлор үчүн өзгөчө кооптуу деп айтып калдыңыз да, ошол себептен айткым келет. Балким туура тамактануу жолуна өтүш керекпи? Ушул боюнча деле маалымат. Эми азыркы жаштар, айрыкча муну кыздар тез татымга көңүл бурушуп эле азыркы мезгилде ошо тез татымда ошо тез татымды жегендер эле ошо бир өздөрүнчө бир башкача бир жогорку маданияттуулук деп ойлойт окшойт да. Анда эмес да. Ал биздин генетикага, биздин жүрүм турумга бул эмели колдонуп атабыз да мындай тамактычы. Биздин ата бабалар жарма, айран, сүт, ушундай тамактар менен тамактанып келген. Ошол эле мезгилде мындай оорулар болгон эмес. Ич катканды болгон эмес да. Азыркы мезгилде ошо тез татымдын негизинде болуп атат. Мен айтмакмын, ошо тез татымдын ордуна ушу ашканага барып эле биринчи, экинчи тамагын суюк тамак ичиш керек. Анан эми азыркылар ушу колунда пицца кармап алып, анан кола кармап алып, өздөрүн жогорку маданияттуумун деп ойлоп жүрүшөт. Эми андай түшүнүк болбош керек. Бул ден соолукту караш керек да. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, жакында төрөгөнмүн дейт, анан кээде канап турат, эмне кылышым керек, атышып ооруйт деген суроону калтырыптыр да. Эми жана айтпадым, ичим каткан дейт. Төрөт мезгилде, мисалы үчүн багы боюнда бар мезгилде багы жатын чоңоет да бала мененчи. Анан ошол ичке чегени, жоон ичегени басып турат да. 9 ай бою басып турат. Анан төрөгөндөн кийин багы басым токтолот, басым жок. Ошол тиги басымды күтөт да ичегелерчи. Басым болсо иштейм деп. Анан басым жок болгондуктан алар ичеге иштөөсү начарлайт дагы, анан ичи ката баштайт. Багы көбүнчө бул төрөттөн кийинки абалда. Ошон үчүн төрөттөн кийин ичин бекен байлап жүрүш керек. Анан эми диетага жана мен айткандай, эми аларда диета дагы кыйыныраак.
жаш баланы да ичип өткүзүп алам деп коркушат. Ошон үчүн жанагы мен айткан жөнөкөй бул салат, мөмө жемиш ошо жагына көбүрөөк ыкташ керек. Суюк тамакка көбүрөөк ыкташ керек. Айран, сүткө. Айрыкча муну биздин жарма, жанагы максым шоролор өтө жакшы жардам берет да ичегегечи. Жакшы. Саламатсыздарбы? Ич өткөндө дейт геморроюм чыгып калат дейт. Анан суук болгондо да кээде чыгып калат дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Эми геморрой чыгып айтпадымбы? Жанагы салыштырмалуу көрсөтмөдө операцияга жана эгерде ушундай эле тест кармай берсе муну алдырып эле коюш керек. Анан колит оорусу дагы геморройго алып келиши мүмкүнбү? Алып келиши мүмкүн. Колит деген ич өткөк деген сөз. Ал ич өтөт Соңку суроону берсеңиз. Саламатсыздарбы? Утурбай Раймбекович, параректальный свич деген оору боюнча сурайын дедим эле сизден. Операциядан кийин дагы кайталанышы мүмкүн. Бул анан образ жизни, может, совет бересизби, рекомендация бересизби? Рахмат. Кыскача, бизде 1 минут убакыт. Так, параректалдык көзөнөк деп айтабыз. Бул оору өтө оор оорулардын бири. Муну таза дарылоо кыйыныраак. Себеби дегенде муну толук кандуу кесейин десең, муну көтөнчүктүн сфинктери кесилип калат дагы. Операциядан кийин жел кармай калышы мүмкүн. Ошон үчүн операция кылып атканда биз ушул көтөнчүктүн сфинктерин сактаганга да аракеттенебиз да. Ошол себептен кээде багы муну көрүнүп турбайбы? 3-4 жерден тешик чыгып калат. Ошондо бир тешик эле калып калса, кайталанып калышы мүмкүн. Анан эми режим баягы эле ушул жана геморройго болгон режим оор жумуш аткарбай туруш керек. Ачуу тамак жебей туруш керек. Ичин катырбаш керек. Мына ошол. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Отурбай Райымбеков, Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалынын директору, медицина илимдеринин доктору, профессор жана ошондой эле медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды берип өттүңүздөр. Сөзсүз түрдө калган суроолорго эфирден сырткары жооп бересиз деген ойдомун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.